Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоонун жүрүшүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш иштери боюнча 7, жоруктар тууралуу 3, номенклатуралык 11 иш катталды. Ленин району боюнча номер 1043 шайлоо тилкесинде ынтымак саясий партиясы тарабынан Instagram социалдык тармагынан үгүт катары видео ролик чыгарылган. Бул аталган партия тарабынан өчүрүлдү. Мындан сырткары номер 1230 добуш берүү тилкесине байкоочулар кире албай жатканы тууралуу маалымат келген. Жыйынтыгында аларды эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу аралыкты сактоо үчүн кезек менен киргизүү чечими кабыл алынган. Ошондой эле 13:01 шайлоо участогуна жарандарды унаа менен алып келүү боюнча кабар түшүп, бул билдирүү ИИМдин кызматкерлери тарабынан тастыкталган жок. 13:43 добуш берүү тилкесинде байкоочу шайлоочулардын аты жөнүн жазып сүрөткө тартканы кабарланган. Аталган жайга Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын куратору барганда мыйзам бузуу аныкталган эмес. Ал эми номер 1345 шайлоо тилкесинде реформа саясий партиясынын үгүт баннерлери илинип турганы кабарланды. Реформа саясий партиясынын өкүлдөрү ал баннерди алып салган. МТУ 2 боюнча маалымат келди. Квартальный тарабынан акча таралып атат деп 1000 сомдон берип атат деп маалымат келди. Ал маалымат боюнча ГКМБ жагынан тарабынан тергөө жүргүзүлүп жатат.